Советтик эмес заманыбызда советтик Кыргызстан көрсөтүүсү. Анын алып баруучусу мен Акын, саламатсыздарбы? Мен өзүм советтик кездин адамы эмесмин. Мен Советтик Союздун күнү бүткөн жылдары, тагыраак айтканда 1990-жылдары төрөлүп, 3-4 жашымда таланып толоно баштаган советтик типтеги магазиндер, ошондогу алгачкы азык-түлүк кризиси элес булас эсимде калыптыр. Даама анча эмес, бирок анысына карабай элдин баары кезекке туруп, талашып, тартышып, сатып алган печенье көрсө менин советтик даамдардын акыркысын татып алган учурум экен. Советтик замандан кийинки биздин эгемендүү муун, чынын айтканда, Ленин деген киши Совет эли үчүн кандай укмуш иштерди жасаганын кыргыз совет адабиятында анча-мынча апыртып айтылгандай, байларга жалчы-малчы болуп жүргөн кыргыздарга октябрь таңын аттырып, караңгылыктан жарыктыкка алып чыккан киши Ленин экенин билбей деле калдык. Атүгүл азыркы жаштар Ленин ким экенин сурасаң, ал немистерди жеңген киши деп эсти оодашы мүмкүн. Кыскасы, советтик заман биздин муун үчүн илгери өткөн заманда дегендей эле жомок болуп калды. Ошентсе да советтик Кыргызстан кантип түзүлүп, Ленин башында турган большевизм Орто Азия аймагына кантип Түркистан округу деп билинтпей жүгөн салганын советтик документалдык кадрлардан байкасак болот. Алдыдагы фильм советтик үгүт, советтик пропаганданын элегинен өткөн фильм. Анда Ленинди жамандамай жок, большевизмди жек көрмөй жок. Тескерисинче, Ленин болбосо кыргыздар болбойт эле, большевиктер болбосо кыргыздар жыргабайт эле дегендей фильм. Ошентсе да туура түшүнүү менен фильмдин үзүндүсүн чогуу көрөлү. Партия Ленин настойчиво искали... Партия жана Ленин жумушчу дыйкандар үчүн экономикалык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өтө тырышчактык менен издеп жүрүп олтурду. Кыргыз жарманкелеринде жаңа эл чарба шаймандары болуп баштады. Бирок жаңы экономикалык саясат базарды бекемдеп эле чыңдап тим болбостон, ал кыргыз айылдарындагы патриархалдык феодалдык мамилелерди жоготту. Голод в Поволжье. В июле 1900... Поволжьедеги ачкачылык. 1921 жылдын июлунда Ленин Түрк бюрого телеграмма жолдоп, тез арада Борборго 250 000 пут буудай жөнөтүлүшүн суранды. Ноябрь айына карата Кыргызстандын түндүк жагы эле ачкачылыктагы эл үчүн 1 000 000 пут буудай, мал, акча топтой алган. Несмотря на чрезвычайную занятость, Ленин самым живейшим образом... Иши өтө көп болгонуна карабастан, Ленин Түркистандын турмушунда өтө жигердүүлүк менен аралашып жатат. Түркистанда өзбектер, кыргыздар, түркмөндөр отурукташкан. Өзбекстан, Кыргызстан Туркмениянын чектерин тактап, бул боюнча картаны аныктап алган соң, бардык элдин экономика менен алпуруштуруу башталды. 27 декабрда Кеңеш өкмөтүнүн 10-съезди СССРди түзүү чечимин кабыл алды. Признал необходимым создание СССР. 30 декабря 1922 года 1922 жылы 30 декабрда Кеңеш өкмөтүнүн бүткүл дүйнөлүк 1-съезди Советтик социалисттик республикалар союзу түзүлгөндүгүн жарыялады. Завоеванная Октябрьской революцией, закрепленная в... Октябрь революциясынын жеңишинен кийин СССРди түзүү боюнча декларация жар салынганы менен улуттар аралык маселе толук чечиле элек болчу. Нечен тарыхтардан бери уланып келаткан экономикалык теңдешсиздикти, акыйкатсыздыкты жоюу башкы максат болду. Жумушчу жана дыйкандардын чыныгы каалоолорунан улам 1924 жылы Борбордук аткаруу комитетинин чечими менен Кыргыз эли РСФСРдин курамында Кара Кыргыз автономдуу областы деген атка ээ болду. Кыргыз элинин мамлекеттүүлүгүнүн улуттук жаңы чери мына ушинтип башталган. Каракиргизскую автономную область в составе РСФСР. Так была заложена основа национальной социалистической государственности киргизского народа. Дагы бир ирет белгилеп өтөйүн. Бул тасма советтик пропаганданын жемиши. Бирок советтик кезди канчалык жамандабайлы, орустар Түркистан аймагындагы элди жүгөндөп, салтын, тарыхын жок кылган деп канчалык өгөйлөбөйлү, советтик доордун кыргыздарга тийгизген жакшы жактары көп. Ал кандай жакшылыктар экенин биздин муунга караганда
ошол лениндик замандын жакшылыктарын учурунда көрүп калган, татып калган эски муун унутпаса керек. Сен тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сени замбирек менен атат деген кеп бар. Тарых ошон үчүн тарых. Албетте советтик кезден мурун орустардын ак падышасынын аскерлери кыргыздарды кантип кырганы, суулуу туз жерлеринен кыргыздарды тоого карай айдап салганы колониалдык саясаты бул дагы тарых. Бирок биз бул ирет советтик Кыргызстан туурасында кеп кылдык. Советтик жылдардагы Кыргызстан жөнүндө кийинки көрсөтүүлөрдө дагы сөз кылабыз. Ага чейин саламатта болуңуздар.